Манастан кейін шорғатып, көрөр күнім тайқыбейм. О, жануар тайторум, белгілі-гүлік мал елең, қатулап қызып алғанда қанатты құштай бар елең. Уға көргін сөзімді, ыйлата көрме көзімді, еліккен қатын дедірте өзөктен шыққан балама, шерменде қылба өзімді. Қапа болған бұл баштан қайғы кетер күн болса, қағылайын қырғызды қайрылып көрер күн болса, шығып кел тайторум, манастың арбағы қолда, шығып кел, шығып кел! 20 жылға созылған таалықпас эмгек, тоодой зор мээнеттин артынан бүгүнкү күнү кыргыз кинематографиясында театр таласында атагы таш жарып турган өнөрлүү актриса Альбина Имашеванын чыгармачыл жашоосу жөнүндө чакан маек. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Скөл обласына караштуу Тоң районунун Каракуу айылында Карл Маркс мектебинде окуп жүргөндө Актан Арымгулат өзүнүн жалпы жамааты менен, коллективи менен келип, Бешкемпир аттуу тасмага кастинг жарыялап, ошол киного өтүп калдык. Буга чейин бул киного өтө электе мен актриса болом, же болбосо ушундай искусствонун адамы, же болбосо маданиятка келем деген оюм жок болчу. Ошентип мен актриса болуп калдым. Болбосо мүмкүн мен ойлоп коем, мүмкүн мен адвокат болот белем, же болбосо юрист болот белем, же болбосо ушундай бир органдын бир адамы, бир ушундай кесипти тандамакмын деп ойломокмун. Ойлоп кетем. Жалы чыгып көзүнөн, катуу бүркүп кабагын, кел атышы башкача өзүм тууган баланын. Кайра тартпас немеле кандай айла табамын. Тоодой болгон торуну тозокко туулган мендей бак чаппай койбой не болдум. Жаңы үйлөнгөн кезде башында баягы бир аз кыйналганыбызга байланыштуу биз дагы Россияга барып иштеп келсекпи деген ойлор болгон. Бирок бул оюбузду театр эле жок кылып койду. Ошол кырдаалдан биз оңой жол менен өтүп кеттик. Бул нерсе баягы ар бир жаштын башына келе турган нерсе, кыйнала турган нерселер болот. Бардыгы майга, сүткө чылагандай болбойт. Ошондуктан бул нерсени да баштан өткөрүш керек го деп ойлойм. Дарак бир жерден көгөрөт. Негизи эле мага азырынча көбүнчө терс, же болбосо мындай жеңелердин образын берип жүрсө, негизи эле баягы көбүнчө театрда трагедиялык, драмалык жанрдагы образдарды көбүрөөк ойнойм. Кинодо болсо комедиялык жанрдагы, бардык жанрда разноплановый деп коет го бизде, разноплановый болгонго аракет кылабыз. Бир эле пландагы актриса эмес, мен көпчүлүк бардык жагына алганга аракет кылам. Театрда Манастын уулу Семетей, Чыңгызхандын ак булуту, Саманчынын жолу, тасмаларда Бешкемпир, Нонсенс, Көпөлөк, Мегатой, Такебай, Ата, Саякбай эстен өчпөс образдарды жаратып, биринин артынан бир максатты багынтып келет. Бизде баягы солдат генерал болуунун эң себеби анда ал солдат эмес дегендей, биздин кино сферасында боло турган болсо, сөз түрдө Голливудга биздин кинолорубуз жетип, Голливуддан биздин жүзүбүз көрүнүп калса, бул сонун нерсе. Сонундан дагы сонун нерсе болуш керек. Албетте бул бийик максаттардын бири. Киши уккусуз, алмасы гүлдөп ачылган, жемиши жериге чачылган. Харга жок келген болчубуз колунум. Жерге биз талас асылдан.